Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу биздин телекөрүүчүлөр. Арыбаңыздар, кадырман кыргыз журтчулугу. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эл артисти Арзыбек Бедияров жөнүндө сөз кылабыз. Обондор күндөй жадырап, уксаң бир чериң жазылат, Бедияровдун ырлары жүрөктө дайым жаңырат. Караңыздарчы, кандай гана ырсаптары. Аны эмесе программабыздын көшөгөсүн Арзыбек Бедияров ачып берсин, бирге көрөлүк. Bozorgun tonun etegi, bozorup duman ketebi, boto göz anda men mında oy, bozlasa münüm, sarlansa münüm, bunkansa münüm jetebi. Karargan tonun etegi, kararıp duman ketebi, kara göz anda ben mında oy, kakşasa münüm, kaygırsa münüm, kıykırsa münüm jetebi. Su boyunda çetinsin, solu bir selki ekensin, solu bir boydan jürüver oy. Suttansam gelbey, soransam gelbey, sızlasam sezbeydi ekensin. Göl boyunda çetinsin, görkemde sulu ekensin, görkemde boydan jürüver oy. Göz kıssam gelbey, ımdasam gelbey, ırdasam gelbey dekensin. Görkemde boydan jürüver oy. Göz kıssam gelbey, ımdasam gelbey, ırdasam gelbey dekensin. Baykawas sulu ekensin. Сиздерге ар дайым жагымдуу ырларды тартуулаган Ала Тоо Таңшыйт музыкалык көрсөтүүсүн улантабыз. Ооба, аны эмесе биз программабызды улантып жатып, дагы бир кийинки музыкалык номерге назарыңыздарды салсак. Келем сага деген аталыштагы мыкты чыгарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Канымжан Жаманбаева аткарып берсин. Gözlerin uşalar açkan кезде, таң саламын бұлбұл құш айтқан кезде, жаз жаманы жашылданып атқан кезде, келем саған
элетте жүрүп эле эң керемет обондорду жазып эл артисти болгон Арзыбек Бедияровдун чыгармачылыгына арналган Ала тоо таңшет музыкалык көрсөтүүсүн улантабыз. Алгачкы кеп кезегин Арзыбек агай сизге берсек. Арзыбек агай, музыка жаратуу үчүн практика керекпи же жашообу? Буга тажрыйба эмес, бул жараткандан бир берилген бир чоң бир шыбага, ушул жараткан берген бир ошол пендеге берген бир белеги болуп, белек болуш керек деп ойлойм да мен өзүмчө. Өнөрдү, чыгармачылыкты кээ бир кишилер жүк катары кабыл алышат да. Өнөрдү аркалоонун өзү мээнет катары кабыл алышат. Сиз ошону кандай кабылдайт элеңиз? Албетте бул өнөр чоң түйшүк, чоң жүк. Мен ошондой кабыл алган кишилердин катарында мен деле бармын. Бул жөнөкөй эле мындай нерсе эмес да, бул чоң түйшүк, чоң түйшөлүү, чоң бир ички дүйнөдөн бир чыккан, ошол жараткандан келген, жана айтып атпаймынбы, илхам берилген илхамды аны ошону туура пайдаланып элге жеткирүү бунун өзү чоң түйшүк. Жок нерседен барды жаратуу өзү кыйын да. Жараткандын белеги деп билсек болот экен да, э? Арзыбек агай, алгачкы обонуңуз эсиңиздеби? Ооба, эсимде. Мен 1975-жылы кадимкидей дүйнөгө болгон көз карашым калыптанып, аркы беркине баягы оор жеңилди таразага салып өкчөп калган мезгилде чыгармачылыкка келгем. Башкаларга караганда кичине кечирээк келдим деп жүрөм. 23-24 жашымда биринчи обонум жазган. Бул Алымхан Дегенбаеванын сөзүнө жазылган Эне тилеги деген чыгармам болчу. Азыркы күндө ким мырдап жүрөт? Эне тилегин Азыр Эне тилегин Шахат Алипова менен? Жок. Менин группамда Диана Артыкбаева деген жаш окуучу, мектеп окуучусу, азыр быйыл гана ошол немеде Ниязалыда Ошто окуп атат. Ошол кыз ырдап жүрөт. Менин чыгармачылыктагы түшүм ошол Эне тилеги менен кесилген болсо, ал кыздын дагы чыгармачылыктагы ырчылык өнөрдөгү биринчи аткарган чыгармасы менин ырым болду. Диана Артыкбаева деген кыз. Арзыбек агай, талант эне сүтү менен бирге жаралат дешет. Ошого макулсузбу? Албетте мындай таасирлер окшогон баягы ошол өнөр адамына менен баягы обончу болгондуктан ошол менде инсандарга албетте ошондой таасирлер, ошондой күчтөр анан сырткы курчап турган айлана чөйрө дагы чоң таасир бериш керек. Анан мен эми көпчүлүк ушинтип суроо берет, ата энеңизде бар беле ырчылык өнөр, же болбосо кандай болду эле чоң ата чоң эле. Мен эми чоң ата чоң энемди көрбөй калдым, бирок ата энемден кезинде көзү тирүү кезинде сураган учурларым болгон. Ошол силердин ата энеңерде бар беле жок беле деп. Анан эми аларда мындай ырчылык өнөр болгон эмес экен. Тек гана апам мындай кошок кошуп, мындай кошокко бир жөндөмдүү жактары бар эле. Анан биздин бир тууган уруктардан бир агабыз бар эле. Анын бизге мен кичинекей кезимде канчалык деңгээлде тууганчылык, жакынчылык бар эле билбейм, төкө деп коет эле. Төкмө болчу ал киши. Анан ошол киши келип комуз менен шумдан ырдаганда, атамдар, апамдар ушул комуздун башын тиштеп тур, сен келечекте ырчы болушуң керек, комузчу болушуң керек деп мындай ырымдашат эле да. Анда мен ушу 5-6 жаштарымда болсо керек. Бул эми андан өтө бир 60 жылдан тегерегин камтыган убакыт. Ошол мезгилде бир ошондойлор болгон. Мүмкүн эми ошолордон келген таасир болушу мүмкүн деле, бирок мен көбүнчө ойлойм, ошол баягы жакшы бир жакшынакай өнөр адамдары, обон жараткан чоң улуу инсандар болгон. Менимче мага таасир берген ошолордун канаттуу ырлары болгон. Ошол Жумамүзүн Шералиев, Калыйбек Тагаев, Рыспай Абдыкадыров, андан кичине берегирээктегилеринин ырларын угуп мен чоңоюп, мүмкүн ушул обончулук дүйнөгө, обондун түйшүктүү дүйнөсүнө ошол кишилердин баягы чыгармасы аркылуу обон жаратууга келдимби дейм да. Ал эми жанагындай ырчылык өнөргө шыктануу, жанагындай таасирлерден улам мүмкүн менде ошол ырчы болсом, ырдасам деген бир жакшы тилектер ошондон пайда болсо керек деп ойлойм. Анда эмесе Ала тоо таңшыйт музыкалык телекөрсөтүүбүздү улантабыз. Сөзү Эсенгул Ибраевга таандык. Обону Арзыбек Бедияровдуку. Гүлгүн жаш деген аталыштагы мыкты чыгарманы Динара Тилекееванын аткаруусунда бирге көрүүгө чакырабыз.
Жашынып чыгып, жасым алсайган көздөрдөн, жашыл жаз эсте, алгачкы жолу гүл терген. Сагындым жазды, сагындым жашты куракта. Acayip dündü, acayip dündü, acayip dündü. Akkayın bolup termelgen. Jaş ileganda sezimge izler düşelek, acarın çarkı ak gülgö kongon köpölök. Sağındım seni, sağındım oşal uçurda. Jılmayıp koyson, jılmayıp koyson, jılmayıp koyson, kıyalım uçkan köpölök. Sanaga baksam, sarözük kaplap sezimdi. Sancıldar ötkön, saatтай жақын сезildi. Samadı beni, қай жаққа қақтың көзіңді. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım seni, sağındım yaşlık gezimdi. Samadı beni, қай жаққа қақтың көзіңді. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım seni, sağındım yaşlık gezimdi. Sağındım yaşlık gezimdi. Жогоруда атап кеткен таланттуу инсандардын кимисин устат катары кабыл аласыз? Менин устатым катары жол болду Алибаевди эсептеймин. Себеби бул кишинин биз экөөбүз жанаша көп жыл чогуу шаарда, Жалал Абадта чыгармачылыкта бирге жүрдүк. Көп кеңешин айтты. Мен илгери мектепте иштегем да. Баягы чыгармачылык эмгек жолунда мен областтык бир мектеп интернат бар эле. Карл Маркс деп койчу. Азыр Кочкор Эмратов болуп аты өзгөрүлгөн. Ошол жерде иштеп жүргөндө жол болду. Аке менен мындай таанышып калып, бир жакшылыкка биздин айылга барып калып, анан ошол жерде айткан: "Ай, сенин огондоруң бар экен, атыңды угуп жүрчү элем, биринчи маңдай теске жолугуп атам. Жакшы огондоруң бар, чоң ырчылар ырдап атат, саламат ырдап атат, Динара Акулова ырдап жүрөт, Шахыр ырдап жүрөт, угуп жүрөмүн. Бирок сени өзүңү мен биринчи жолу көрүп атам. Бул 80-нчи жылдардын орто чендери болчу да. Анан сен чыгармачыл чөйрөгө аралашыш үчүн ушул шаарга жакын бар. Анан мугалим болуп жүрсөң деле боло берет, эми чыга бересиң, мына ырларың кетип атат. Бирок дагы аралап көрүш үчүн, сүңгүп кириш үчүн бир чыгармачыл чөйрөгө, маданий чөйрөгө жакын аралаш деп, ошол кишинин бир жакшы кеп кеңешинен улам мен мугалимдик кесибимди ошол мектептеги жумушумду алмаштырып шаарга баргам да. Бирок дагы деле агартуу тармагына бардым. Менчи ал жерге барып эле артист болуп, анан филармония, драм театрга киргеним жок. Тек гана мектептен тышкаркы мекемелерде окуучуларга, жаш жеткинчектерге музыкадан сабак берип, аларга сахна өнөрүн, сахнанын сырын, деги эле сүйлөө, микрофонду колдонуу дегендей бир ошол бир өзүмдүн кеп кеңештеримди айтып, ошол жаштарды тарбиялап чоң неме эмгектендим да. Анан эми баягы
ошондой бир улуу кишилердин бир жакшынакай кеңешинен улам дагы ошо шаарга келгенде менин чыгармачылыгым дагы бир экинчи секирик, экинчи тепкич деп коебузбу, ошондойго мындай көтөрүлдү десем болот. Ал жерден ушу Шахрат Алиповдай жакшынакай ырчы менен чогуу иштештим. Мен өзүм Күлгүн жаш деген топ бар эле, өзүмдүн демилгем менен түзгөн. Ал жерге абдан күчтүү ырчылар, комузчулар, музыканттар келди. Ошол эле катарда Шахрат Алипов, андан кийинчерээк Кутман Жолдошев келди. Ошондой ырчылар менен иштеп, ошолар менин ырларымды элге жеткирип, ошол эле мезгилде алар ошол менин ырым менен элге таанылышты дегендей. Анан эми ошондой чыгармачылык ошондон бери ушинтип уланып келатат да. Кээ бир авторлор ырларымды бузуп койду же болбосо башкача ырдап койду деген дагы кинээ коюп жүрөт да. Сизде андай болгон жок беле? Омар сонун ырдап жүрөт сиздин ырыңызды. Менде ошол жаңы муундагы ырчылардын бардыгына эле ыраазымын. Абдан сонун кылып ырдап жүрүшөт. Ошол азыр өзүңүз айткандай Омар деген жигит Күлгүн жашты ошол Динарадан кийинки бир өзүнүн деңгээлине чыгарган бир ырчылардан болуп калды. Динара Тилекеева деген ошол баягы менин өзүмдүн кызым, ал кыз эң сонун кылып ырдап жүрөт. Мен эми ар ким баягы аралыкты бар да. Мен Жалал Абадта, алар бул жерде. Бир ооздон оозго өтүп келип туруп анча мынча кайрыктары кээде өзгөрүп калган учурлар болот. Эми анын бардыгын эле сен ушул жерге ушинтип коюпсуң десең, анда ырды эч ким ырдабай коюшу мүмкүн. Ай бул киши капризный киши, мунун ырдап балекетине калбай эле деши мүмкүн. Ошондуктан мен бардыгын эле ушул добро берем, ырдаймын деп уруксат сурайт. Азыр бир ошондой жакшы маданият пайда болуп калды. Ошентип какшап айтчу элек. Ырдын авторун айткыла, сөзүн айткыла, титрден кетирип койгула, же болбосо бир сөз, бир жакшылыкты ырдап атсаңар, ошол кимдин ыр экенин, кимдин сөз экенин айтып койгула деп жүрүп, ошондой бир маданият ырчыларда пайда болуп калды. Менин сүйүнгөн жерим ошол. Ырыңызды ырдайын дедим эле, уруксат бересизби? Уруксат берем, кол жабам, куттуктаймын. Төлкү менин атым айткыла, анан сөз кимдики экенин сөзсүз айтып койгула, ырдай бергиле. Бузбай ырдагыла деп 3 талапты коем, болду. Ошо менен ырдап атышат азыр. Сиздер Ала Тоо Таңшыйт музыкалык көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Арзыбек Бедияровдун сөзүнө жазылган «Мен деле сендей сүйө алам» аттуу мыкты чыгарманы маданияттын мыкты кызматкери Фарида Өмүрзакованын аткаруусунда бирге көрөлүк. Ағарған таңда жел арғын астан айдаған, ақ бұлыт болып бетіңден сылап өтсем де, албырған жүзің көздерің күлкі жайнаған, тарқатып құмар сағыныч менен көк
Сақадай бою Саралтын Қырғыз Республикасының эл артисти Арзубек Бедияровтың чыгармачылыгына арналған Алатоо таңшыйт музыкалык көрсөтүүсүн улантабыз. Кийинки кепкезегин Надырбек ага сизге берсек, Арзубек агайдын ыргактуу, ырдамдуу ырлары жөнүндө кеп куруп берсеңиз. Бул мен эми чыгармачылыкка кеч келдим деп жатпайбы, 24-25-inde келип калдым деп. Мүмкүн аныкы туурадыр. Мен чыгармачылыкка 50-ге чыкканда келдим. Эми 90-жылдардын башында мунун аябай канаты жайылып, гүлдөп турган учуру болчу, күлгүн жаштагы элге жайылып калган. Анан бир күнү ошол баягы биз да карайбыз да, ошол жаңалер жазып жүргөнбүз. Анан Арзыбек бир эки чөрүмдө оон чыгарыптыр. Анан эл айтып калды, ой сен немелериң ырдап жүрөт Арзыбек деп. Анан бир күнү келсем, Арзыбек дагы мындай ошо жаш кезинде эле эстип экен. Мага чыгармачылыгымдын 20 жылдыгына деп мага чакыруу жибериптир Кара Балтага. Анан мен абдан сүйүндүм. Эми ага кезде биз деле андай деле немеге түшө элек кесибиз. Анан жөнөп калдык. Барсак Жалал Абадта булардын чоң концертный залында өтүп аткан экен. Мен кеч барып калыптырмын. Анан барып эле бир четине отуруп калдым. Бул баягы сахнаны ээлеп отуруп баардыгы ырдап аткан экен. Анан барып чыгайын десем, мен тааныбайт. Бул мен аны тааныбайм, бирок муну көрүп атам. Анан кийин эменин концерт бүткөндөн кийин кылайын десем, кичине бир көрүнүп коеюн. Алып келген белегим бар эле. Деп мен бер жакта отурсам эле, ошо кезде саламат сактоо министри болуп иштеген Бекмырза деген бир азамат бар эле. Абдан өткүр киши эле. Анан мени көрүп эле, четте отурганым көрүп эле, ана сахнага кыйкырып туруп токтотту. Бияктан Надырбек келди Кара Балтадан. Эмне ушул эме кылып койбойсуң, тияка эмне чыгарбайсыңар деп эле бакылдап кирди. Концерт токтоп калды. Мен баягы биринчи баягы 2 киши аран көтөргөн чоң килем апаргам. Аны көтөрүнүп алып туруп анан сахнага чыктык. Анан коюп алып, экөөбүз аябай кучакташтык. Ошо мен деле ага кезде арык болчумун, бул да менен бетер бир арык экен. Ошол күндөн ушул күнгө чейин 30 жыл болуптур да. Анан бул үй бүлө катташ, бул концерттерде, өйдө төмөн бүтүн жакшылыгында мен бирге ага катары болуп келатам. Сөзү Надырбек Алымбеков, сүйбөйт деп жүрөсүңбү? Бирге көрөлүк. Жүрөмүн жалгайым деп үзүлгөндү, жүрөктүн ушул болду түшүнгөнү. Кымбатым кыйнай бербей таштап койчу, кылгырыбын сөзү жок сүзүлгөндү. Үзүлбөсүм үтүмдү, үрөймүн күнү түнү, сүйүүгө дарманы жок, сүйбөйт деп жүрөсүңбү?
Агытып саналеген күлүгүмдү арманга түшүп жүрөм күнү түнү арманга орутпачы ансыз да сыздап жүргөн жүрүнүмдү үзүлбөс үмүтүмдү ыраймын күнү түнү сүйүүгө дарманы жок сүйбөйт деп жүрөсүңбү сүйүүгө дарманы жок сүйбөйт деп жүрөсүңбү карматпас үмүтүмдү калчаймын күнү түнү көздөрүң айтып турат көрбөйт деп жүрөсүңбү көздөрүң айтып турат көрбөйт деп жүрөсүңбү сүйүүгө дарманы жок сүйбөйт деп жүрөсүңбү Бүгүнкү күндө мыкты акын катары жаш акындардын алдыңкы сабында турган Алтынбек мырзага кеп кезегин берсек, Алтынбек мырза, Арзыбек агайдын обондуу ырларындагы тандалган тексттер жөнүндө же болбосо ыр тандоо чеберчилиги жөнүндө айтып кетсеңиз. Күндөрдүн биринде орустун улуу акыны Александр Сергеевич Пушкин өзүнүн достору менен чогуу театрга барып спектакль көрүп калат экен. Анан спектакль ортолоп калганда эч ким менен коштошпостон, лам деп ооз ачпастан ордунан туруп үйүнө кетип калат. Достору, курдаштары аябай таң калат. Буга эмне болду? Эртеси жолугуп сурайт. Кече эмне үчүн биз менен коштошпой, сырын айтпай, чыгарманы аягына чейин көрбөй кетип калдың? Ай достор, силер билбейсиңер, мен өтө чоң эмгек жасадым. Кандай эмгек? Мындан 8 жыл мурда 8 куплеттен турган бир ырды баштадым эле. Ошол 8 куплеттен турган ырдын бир куплетинин ичиндеги бир сапка бир сөз жетпей аткан. Ылайыктуу. 8 жылдан бери мен ошол сөздү китептерден, гезиттерден, журналдардан, сөздүктөрдөн, көчөдөгү адамдардын оозунан издеп таба албай жүрдүм эле. Кудай жалгап, кечээ силер менен театрга барып спектакль көрүп олтурсам, сахнада роль аткарып жаткан бир актердун оозунан ошол сөз капысынан чыгып кетти. Дароо ийилип алдым дагы үйгө чуркап барып, 8 жылдан бери бүтүрө албай аткан 8 куплеттен турган жанагы ырымдын бир сабындагы боштукка ошол сөздү коюп, ырымды бүтүрдүм деп айткан экен. Демек, бул акындын сөз байлыгынын жардылыгы же талантсыздыгы эмес, бул сөзгө, чыгармачылыкка жасаган чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн өлбөй, өчпөй бүгүнкү күндө Пушкиндин ырлары окулуп атат. Эмнени айткым келип турат? Бул жерде Арзыбек Бедияров агабыздын сөзгө, музыкага, обонго, чыгармачылыкка жасаган өтө чоң жоопкерчилиги жөнүндө айткым келип турат. Комуздун 3 кылы эгерде бирөөсү эле күүгө келбей калса, андан жакшы обон абаз чыкпайт. Ошол сыңары жоопкерчилик, адамгерчилик, эмгекчилдик деген 3 сапат болбосо, ал адамдын чыгармасы ара төрөлгөн баладай болуп, автордон мурда чарчап калат, ара жолдо калат. Демек ошол жоопкерчилик, адамгерчилик, кызылдай эмгек, мээнетчилдиктин аркасы менен Арзыбек агабыз ушул деңгээлге жетип олтурат. Мына сөзүм бургак болбош үчүн 2017 жылы басмадан жарык көргөн агабыздын Сагындым сени деген китеби менин колумда турат. Мен эринбей, барактап, санап чыктым. 100дөн ашык обону бар бул кишинин чындыгында. Чыгармачылыкка келгенине 44 жыл болуптур. 44 жыл аралыгында 100дөн ашык текстке обон жаратты. Болгону бул китепке 92 ырын киргизиптир. Анын 70-и сүйүү, махабат, 19-у мекен, эл, жер, ата-эне, 3-өө балдарга арналган, жалпы 92 чыгарма. Санап чыктым. 37 автор бар экен, акындар. 3-өөнүн автору жок, элдике деп жазылып турат, белгисиз болуп калган. Кимдир бирөө убагында чыгарып койсо керек. Эми караңыз, 44 жыл аралыгында 100дөн ашык обон чыгарып атса, 40 акын менен иштешип атса,
Ана мен кайра карадым. Өзүнүн сөзү бар бекен, бул киши өзү обондоруна сөз жазды бекен десем, жок. 100дөн ашык обонго бир да сөз жазбаптыр. Ал эми менин курагымдагы азыркы ырчыларды карап көрсөңүз, обончуларды баарын өзү жазат. Баягы кыргыздарда жараса жарабаса дагы өзүмүн улагыман теке салайын деген сөз бар. Универсал. Сөзүн да өзү жазат, обонун да өзү чыгарат, өзү аткарат. ооба. Үн жок, компьютердин жанагы чыпкасынан өткөрүп алышат, фильтрденчи. Фонограмманы даңкылдатып урушат. Өзбектен, казактан, Америкадан, Европадан, орустан, уйгурдан 100 граммдан алат дагы аралаштырып, асарты кылып туруп, анан бир обонду жаратып коюшат. А бул кишиники жанагы комуздун 3 кылындай болуп, карабайсызбы? Мыкты менмин деген акындардын тексттерин алып атпайбы? Мисалы үчүн азыркы ырчылардын жаш мен курактуу тексттерин обондон, музыкасынан бөлүп алып, тырдай жылаңачтап туруп окусаңыз, айланып кетейин, төбө чачыңыз тик турат, мышы кыйлайт. Туурабы? А бул кишинин ошол мындан 30-40 жыл мурда, 20 жыл мурда жазылган тексттерин обонунан сууруп алып туруп окусаңыз, тимеле рахат аласыз. Кулагыңыздын кумары канат. Жыргайсыз. Ал ошол эле обонго кайра башка музыка кошуп шөкөттөсө, андан да көркүнө чыгат. Демек, баягы ырлардын сөзү, обону, аткаруучулук чеберчилиги үчөө бири-бири менен жуурулушуп туруп атпайбы? Анан дагы бир касиети бул кишинин баягы өзү аткара бербейт да. Мыкты акындын жакшы текстин алат, ага сонун обонду, музыканы, аранжировканы кошот, анан карайт да, бул ыр кайсыл ырчыга, аткаруучуга ылайыктуу. Ошого берет, белек кылат, кызганбайт, өзүм эле ырдай берейин дебейт. Бул артыкчылыгын дагы айтып коюшубуз керек, себеби айкөлдүгү, ушундай кең пейилдиги. Анан баягы кыргызда сакадай бой сары алтын деп коет го. Карасаңыз, мен кичинекейимде муштумдай болгон булбул менен торгойду көрүп алып, аябай таң калгам да. Өзү муштумдай, чүкөдөй болуп алып, көмөкөйүнөн ушундай керемет ыргактар кантип чыгат болду экен деп көрсө, бул киши деле өзү кичинекей чүкөдөй болгону менен кебетесин карасаңыз, Рыспай Абдыкадыровго да окшош кетет. Көкүрөгүнөн, көмөкөйүнөн чыккан ырлар эми укмуш да, кыргыз жыттанган, кымыз жыттанган, шыбак жыттанган, Арзугүл жыттанган, Арзубек жыттанган обондор кандай сонун. Кыштактын четин ак сарай, кызыка тойбос жаштыгай, ойночуң элек чогулуп, ак чөлмөк жолук таштамай. Ак чөлмөк жолук таштамай, аккудай болгон чүрөгүм, азырдан эстеп жүрөмүн, өзүңдү көрсөм өзгөчө, өрөпкүп турчу жүрөгүм. Örüp turcu жүрөгүm. Sırtından ayak bakçunun, sırımdın içke katçunun, yeşilgen joluk digendey, içkiribiye jazçunun. İçkiribiye jazçunun, ökündüm bari bütkündüm,
Seni murdatadan tanıç elem Gütüsüz kayradan biz joluguştuk Beketken sağınçımdı sezbedin mi? Düşünüp sözlerimden bezelengen Özün çok kaygıga men tebelendim Sargayıp jamgırı çok çöptüyüngdü Azap dual sapardı karıtkanda Asmanga sapırıldı dileklerim Bunun çıkarmaları Kırgızdın Nukura Kırgızdın bir Nukura tabiat ünü menen birgeleşip turat da bu şunday bölünbeyt. Men keyde aytıp koyamın Kırgız jittu dep koyatı. Biz azыр Kırgız jittu bolbay ele bari argaç jaktan үйрөнүp, argaç jaktan ele bolup sahnany tolturup, mындайча aytkanda madaniyatында көркүн түшүрүp бербедикпи? Бирок ошо маданияттын дагы деңгээлин кармап турган, бизге окшогон ушу адабиятчылардын деңгээлин, акындардын деңгээлин кармап турган ошол Арзыбектин ыры деп эсептеймин. Мына менин ырларыма bir 15-20 оон чыгарып туруп баардык ырды алат. Ошо Шахыра Талиповадыр жанагы ким эле айтып кетти, Котмановдыр Өмүр Закубадыр кийинкилердир баары. Анан кээде өзү чыгалы өзүр дайт. Yani өз деле жаман эмес үнү. Мына ошондуктан эмнечи мунун эми мындай бир кыргыз табиятында, Кыргыздын Нукура жүрөгүндөгү болгон нерселер менен ошо аралашып кетет. Муну ушунун күчтүүлүгү ошондо да. Анан эми bir жылга жетпей адап сахнага чыгарып, 2 күнгө жетпеген абдан ушундай ырлар көбөйдү да. Мындай ырларды Арзыбек жазбайт. Жазганда эмес, мындан ары да жазбайт. Ошо жана өзү айткандай, Кудай жүрөгүнө bir берип койгон экен, bir чоң рызкыны, чоң bir өзүнө тиешелүү bir Алланын bir эмесин берген экен. Ошону кармап келатат. Senden istedim
айдалай тилебегем теңирден мындай күндү күтпөгөмүн жебирмен эсимеки болуп турат эркетай эрниңдин дамы кетпей эрниңдин дамы кетпей эринден арга жоктур буйругуна кудайдын аттиңерде көрбөгөнүм булайбын жакшы жатып жакшы түш көр десем да кош дегенге кантип гана кош дегенге кантип гана чыдаймын жан жыргатып жалбыз жыттуу илебиң жабышты бек моюнума билегиң мындан ары махабатты ырдаймын махабаттын бар экенин билемин мындан ары махабатты ырдаймын махабаттын бар экенин билемин махабаттын бар экенин ак сүйүүнүн бар экенин билемин. Сарсыбек агай, Арзугүл эже менен болгон чыгармачылык байланышыңыз жөнүндө кеп куруп берсеңиз. Арзугүл менен чыгармачылык байланышыбыз 2003 жылдан бери болуп келатат. Ошол мезгилден бер жагына Арзубектин ырларында бир өзүнчө бир башка нукка бурулганда, ошол Кытай жакты көздөп бурулган. Ошол мага бир күтүүсүз жерден Арзугүлдөн ошол белек, кат келген, сүрөтүн жөнөткөн. Аны ошол немеден ким Кытайдан Ошко Кыргызстанга каттап жүргөн Жумалы деген жигиттен берип жиберген. Ал Оштук туугандары берген, Оштуктар мага алып келип беришкен. Анан ошондон кийин биз анда телефону бар экен, кат жазган. Ошондон бери анан звондашып келген. Сүрөтү да чогуу келген, менин Сүрөтү билишимче. да белек келген, кымбат баалуу белек жөнөткөн. Анан ошол телефон аркылуу сүйлөшүп, үнүн угуп, ошентип жүрүп, анан кийинчерээк 2005 жылдарда бизге ошо Кытай мамлекетинен чакыруу келип, ошол Кытайга барганбыз. Ошол биз жана Күлгүн жаш топ деп айтып атпаймынбы? Ошол 5 кишиден турган топко атайын чакыруу келген. Биз барганбыз, эми сүйүнүп, ошол Арзугүлгө жолугат экенмин деген бир чоң үмүт менен, ишенич менен барган. Бирок Арзугүл биз барган жерде жок болуп, биз жолуга албай, ал жерде жүрүп, өмүрлөш болсоң Каражан деп, анан такыр келбей ондан таарындым сага бул ирет деп оондор жазып келгенмин. Ошол 2003-төн бер жагына бир 15-16 жылды камтыган убакыт болуп калды. Ошондон бери биз байланышып, сүйлөшүп турабыз. 2 ирет менин жеке чакыруум боюнча Кыргызстанга келип да кетти. Тааныштык, бирок бир 8-9 жылдан кийин көрүштүк да, ага чейин ушу телефондо эле үн алышып, ошентип эле турдук да. Анан абдан жакшынакай, жана айткандай, ушул адамгерчиликтүү, таланты жогору кыргыздардын үнүн, жүзүн дегендей дүйнөгө таанытып, ошол уйгур туугандардын арасында иштейт, ошолордун ырби ансамблинде бүтүндөй дүйнө кезип кыргыздарды таанытып жүргөн, ошол Кытайда жүргөн боордош кыздардан
таланты, чыгармачылыгын мен абдан аткарушулугун өтө жогору баалаймын. Азыр деле ошол ансамбльде иштейт. Тек гана бир 5-6 ай убакыттан бери бизде байланыш кичине токтоп калды. Себеби аларда саясат кичине башка нукка бурулуп калды, билбейм. Ошондон улам да болсо керек. Анан ошол байланышыбыздын тарыхы ошондой да. Анан ошондон бери мен ал кыздын элесин арнап көп огондор жаздым. Бир 15-20дай огон жаздым окшойт. Ал кыз билет. Алардын бир тобун өзү ырдап жүрөт. Ошол өздөрүнүн оркестринде эстрадага салып ырдап жүргөндөр бар. Ошол түшүмө кирдиң түндө сен деп ошол түшүмө кирген мезгилден баштап ошол кыздын немесине элесин арнап ыр жазып келем да. Ал ырдын сөзүн бирим кула албай жатам. Ушинтип сүйүнчүлөгөм ал кызга. Сен түшүмө кирип анан мен ушинтип ыр жаздым дегем. Ырды жөнөтүңүз деп чоң өтүнүч менен кайрылып мен ырымды жөнөткөм. Анан Арзыгүл ошол ырды андан кийинки жазган ырларымды дагы абдан жогору чеберчиликте ошол өзүнүн жашаган жеринде, өзү жашаган аймакта ырдап жүрөт. Шаңшып қанатын бөліп биіктен, көңілді тартып қай берен жүрген биікпен. Көл болып жалқып, жып болып аңқып, түшіме кердің түнді сен. Түшіме кердің түнді сен. Çıt bolup аңқып түшүмө кирдиң түндө сен. Түшүмө кирдиң түндө сен. Токтоло жүр деп толкунга мин деп түшүмө кирдиң түндө сен. Түшүмө кирдиң түндө сен. Çağılgan bürkü asmanım, çartıldap cana başladım. Büyalvay turgan sezimge, gününgdü nege taşladın. Büyalvay turgan sezimge, gününgdü nege taşladın. Bürkürüp bürkü
бүтүндөй күйө баштадым жан албай турган сезимге жалынды неге таштадым жан албай турган сезимге жалынды неге таштадым Özgürü ömür yaş çağım Örtönüp barat akşanım Ört albay turgan sezimge Özüңdү nege taştadın Ört albay turgan sezimge Özüңdү nege taştadın Алган бир кезде токтолуп табылдым күйгөн чок болуп баратат билсең карындаш бүтүндөй дүйнөм от болуп баратат билсең карындаш бүтүндөй дүйнөм от болуп бүтүндөй дүйнөм от болуп Жаратмандарга арналган Ала тоо таңшыйт музыкалык көрсөтүүсү ушуну менен өз соңуна келип жетти. Коштошуп жатып, барыңыздар сак саламатта болуңуздар дейбиз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ала тоо тамшыйт ала